Талас областы боюнча жалгыз эле биздин айымды тандап алып. Аталган райондун Кут Орносун коомдук фондун түптөө иштери өткөн жылы башталган. Тилекке каршы былтыркы пандемия учурунда иш токтоп калып, быйыл кайрадан Бакыян айыл өкмөтүндөгү активдүү айымдардын коомчулуктун аракети менен расмий түрдө ишке ашып болтурат. Область боюнча биринчи Карабурак районунан Бакыян айылын тандап алганына биз сыймыктансак болот. Себеп дегенде Бакыян эли ынтымактуу, депутаттары ынтымактуу, жаштары демилгелүү, ушул нерсени көтөрүп кетет, ушул уюмду жетектеп жакшы иштерди алып барат деп келген да. Демек биз азыр сыймыктанып сүйүнсөк болот. Кут Орносун буларга дем болуп, кол болуп беребиз. Бүгүнкү биринчи жолу ачылышы лентанын кезилиши бул Кут Орносун фондунун лентасын кезебиз. Кут Орносун коомдук фонду Бакыян айылындагы маданият үйүнүн бир бөлмөсүнөн орун алган. Бул жерде мектеп курагында жаштар англис, орус жана математика сабактарынан кошумча билим алышат. Балдарды атайын даярдалган мугалимдер окутуп, билимин жогорулатууга көмөк көрсөтүшөт. Бүгүнкү иш-чара бул атайын биздин чоң долбоорубуздун бир иш-чарасы. Бул жаштардын жана айымдардын Бакыян айыл аймагындагы жергиликтүү социалдык экономикалык өнүгүүгө салым кошуу боюнча ошондой бир демилгени биз көтөргөнбүз былтыр. Ушул бир жылдан бери ушул Бакыян айыл аймагы менен иштеп келатабыз. Биздин негизги максатыбыз бул азыркы учурда жаштардын жана айымдардын демилгелерин көтөрүп, аларды колдоп, жергиликтүү бюджеттин негизинде, жергиликтүү баягы бийликтин негизинде карым-катнаш түзүп, ошо айылдагы болгон балдарга бир кандай кызматтарды көрсөтүү. Бакыян айылындагы Кут Орносун коомдук фондун Жазгүл Айдаркулова жетектейт. Бул жерде иштеген мугалимдерге азырынча айлык маяна төлөнбөйт. Акырындап балдардын билими жогорулап, ар ким өз предмети боюнча жыйынтык көрсөтө баштаганда фонддор жана демөөрчүлөр тарабынан колдоолор көрсөтүлө баштайт. Биздин окуу борбордо англис тилинен балдар айына 650 сомдон төлөп окуй алышат, билим алышат. Математика сабагынан, кыргыз тил сабагынан жана башталгыч класстарды даярдоо боюнча курстардан 500 сомдон ай сайын ар бир бала төлөп бизден билим алышат. Биздин фонддун максаты биздин устав боюнча бүттүк Кыргызстан боюнча көп тармакта караганбыз. Азыр биз мамлекеттик порталда дагы поставщик болуп эмеде отурганбыз. Биздин устав боюнча бардык жак маданий жагынан көтөрүү, айылдын элин билим жагынан көтөрүү, бардык жагынан айылдын турмуш деңгээлин көтөрүү да жаштардын жана айымдардын. Учурда Бакыян айылынан 14 бала катталып, сабактан кийин кошумча билим ала баштады. Келечекте аталган фонддун колдоосу менен окуучулар өлкөнүн өнүгүүсүнө өз салымын кошот дешет уюштуруучулар. Бактыгүл Дүйшенова, Орозбек Бейшебаев, Карабурак району.